Ладно, из тебя, дружище, потом. Спасибо. Давай. Все. Давай, отпускай. У нас и пол, и то, да? Видеонун башында Easy Drive таксопаркын реклама кылып кетейин. Экономдор 1400дөн өйдө, комфорт класстагы машиналар 2200дөн 2500 рубльга чейин, комфорт плюс машиналар 2400дөн 3000 рубльга чейин. Келип тандап алып кете бересиздер. Экранда турат адреси, номери, ошол адрес боюнча келгиле, экранда номерлерге чалып, жазып туруп. Бардык вопросторду ушул Бакыт байке өзү решать этет, өзү чечет. Биздин көрүүчүлөргө дагы бир-эки сөз айтып коюңуз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана такси жааматы. Келиңиздер, машина барып бар налече, бизде акциялар жүрүп атат. Жак GSM-дерди айтайынбы, айтпай эле коеюн. Айтыңыз. 2200дөн кылып берип атат. 2200дөн Жак GSM. Комфорт плюс. Комфорт плюс. Эми мындай акциялар бизде дайыма эле неме турат. Ал акцияны биз бир жумага берген жокпуз. Бессрочный немеге берип атат. Бессрочный, ошол бойдон калат. Ошол бойдон пока что калат. Розыгрыш биринчи орунга телефон койгон атабыз. Бизде азыр эконом, комфорт плюс эми разный суммада иштейт го. Биз коелу дедик, ким линияда көп жүрсө, ошол утуп кетет деп. Ар бир бизде азыр 4 парк бар. 4 паркка 2 колоннадан кылып бөлөбүз дагы. Отдельно розыгрыш болот да. Эми 4 паркка бир эле розыгрыш болбой, бир эле приз болбой, биринчи месте, экинчи месте, 2 паркка 2 отдельно болот. Ошондо получается биринчи местеге телефон койсок, 2 телефон коюлат да, сразу бир эмес. Ушундай розыгрыштар болуп атат. Этор келгиле. Машиналардын бардыгы бар. Бул жерде жок машинаны наркы парктан таап беребиз. Наркы паркта жок машинаны бул жактан. Кисарт аккаунт боюнча келе бересиздер. Бизде пока что Кисартты бесплатный эле ачып беребиз, башка жерден акча алма жок, эгерде биздин паркта иштесеңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кутмандык кушак күнүңүздөр менен. Мен үчүн көрүүчүлөр, анткени көп эле көргөн адамдар подписчик эмес экен, көп эле подписчиктер видеолорду көрө бербейт экен, ошон үчүн көрүүчүлөр. Бүгүн погода ушундай, Москвада. Жамгыр жауып атат. Анча-мынча жерлерди суу каптап кетиптир. Коэффициент жестко өрттөнүп атат азыр. 12 сааттык промокодум бар эле, ошол 12 сааттык промокод менен дагы бир ирет иштеп көрөйүн дедим, потому что бүгүн эмне үчүн четверг, мен негизи пятница, суббота күндөрү күйгүзгүм келген. Бирок бүгүн акыркы күн экен. Эгерде бүгүн күйгүзбөсөм, промокод жөндөн жолуна күйүп кетет. Ошого байланыштуу иштеп көрөйүн деп атам, аракет кылып 12 сааттык промокодду күйгүзүп жумуш кандай болот азыр чогуу көрө болобуз. Видеонун башынан аягына чейин калтырбай көрүңүздөр. Так, машина Kia Rio, жылы 2016, объем 1.6 автомат коробка, комплектациясы жакшы. Фаразы өтө начар болчу мен алганда. Могу фаразын жаңы фара койдуруп, ичине Кыргызстандан заказ берип, билет линза койдургам. Туманнигин да алмаштыргам. Кыскасы жакшы эле вложение кылгам машинага. Өзүнүн литый штатный дискалары бар. Өзүнө ушундай ак руль, ак кожаный чехол менен жасалган. Комментарийге жазылыптыр, арты урулганбы депчи. Балким бул машинаны жакшы билген адам жазган болуш керек, потому что сыртынан визуально эч кандай билинбейт, то что артынан урулган экени, бирок ошо артынан ДТП болгон, удар болгон. Өзүнүн штатный парктрониктери бар. Бир эле минусу то, что жылы 2016 болгону и бир аз каралбай айдалып калганы. А так машина жакшы машина, айып жок. Азыр ушул машина менен 12 саат иштеп көргөзөм. Немени сменаны. Так, видеорегистратор бар, GoPro камера бар. Так, суу бар. Машинада ушундай подсветкалар коюлган. Приятный ушундай көк цвет экен. Мен кандай кылып да машинаны дорабатывать этем, кудай буйрса күзгүгө чейин. Монитор коем, камера задний вид коем бул жерге, монитор. Бул жерге неме коюш керек, обязательно круиз контроль коем. Могу жактарын кайрадан крастетип чыгыш керек.
Оларын көріп отырсыңдар, өңдері өчіп қалған, мындай жерлерін оңдап реставрация қылып. Плюсы то, что климат контроль завода установленный. Мол жақтарды қайра неме қылыш керек, жазап шығыш керек. И мол жақтарға дағы подсветка қоямын, мындай көк подсветка қылып қойсам, вообще мощный болады қо деген ойдамын. Құдай бұйырса күзге шейін чек-чектіп жазып аламын, көресіңдер. Пробеги 263 000 километр. Біраз түрілген, конечно, родной пробег емес. Азмаштан бір сірі сүртіп, тазалап алып, içinde мондай майда-шүйде мусорларды ырғыталып тұрып жұмысқа шығабыз. Жана байқой қалып тұрмын. Шашка жоғыншы аз. Мен байқотпайым ба. Сілердің да ұшындай достарыңар бар бұ? Тупойч, ұшынды. Демет қойған шашканы қапталға чаптап кеткенші. Ұшын мода қылы бағыла. Бұл бұйт гай-бай кетшіп штраф алып қалсам не болады деген ой кетіш керек та біраз. Дүкенге кіріп баратам азыр. Супу алып 12 саатқа бір даярдан олғайын депші. Так, короче, достар, құдай бұйырса промокодты көгізіп 12 сааттық сменаны баштайын дотам. Эконом класс машина менен. Бүгін негіз Мерседес Ешка менен шықмақпын, тілеке қаршы полировкасы бүтпөй. Эконом менен ле жұмышқа шығып қалдым сілерге. Бизнес класста жұмыш қандай болып отқанын көргөзөйүн дегем. 13 июнь 2024 жыл саат 18-ден 4-ін төттү. Немеге кирип карайлы, мына бул жакта промокоддор бар менде. Промокоды, вот где промокоды? Вот промокодыга киребиз. 12 сааттык промокоддон экөө эле калган, мына бүгүн 13-ү. Мына карагыла. Саат неметет. 18:08-де бүтөт. Азыр время 18:04 болду. Ошон үчүн ушуну көгүзөбүз. Применить кылабыз. Все. Промокод күйдү, Кудай буйрса мына. 6-дан 4 мүнөт өткөнгө чейин, 14-июнга чейин Кудай буйрса жумушту баштадык эми. Машинадагы фотоконтролдон өтүптүр. Так, көрөлүчү мына. Диагностикага киребиз. Включите звук на телефоне. Неверные реквизиты, дейт. Включите тариф детский, дейт. Включите тариф экспресс, дейт. Все. Баштайбыз жумушту. Самозанятый менен иштейм бүгүн. Наму Кэрио менен 191 менен башталды жумуш. Кудай буйрса. Хоп. Коэффициент нормальный күйөт бүгүн. Кудай буйрса. Мен промокодун бүткөнгө чейин ушундай коэффициент күйүп берсе, мына 2 коэффициент менен алдым. Бабакина 3-ден. Баштадык бысмылда. Короче, достор, чтобы вы понимали, коэффициент жестко жиндеп атат мына. Коэффициент жестко күйүп атат. 2-ден өйдө берип атат. Бирок ошондой эле пробкада жиндеп кетти да, пробка 8 балл. Жамгыр төгүп атат нөшөрлөп. Иштеп жүрөбүз, Кудай буйрса. Билгендей эле бүгүштүрмүн деп сүйүнүп атам промокодтучу. Жигиттер, настроение жок. Не үчүн анткени контент калбады, Яндексчи. Яндекс контент иштебей калып. Так, азыр акыркы заказды канчада таштап турганын көрөйүнчү. Мына акыркы заказды, вот заказы да, акыркы заказды 19:25-те таштадым. Мына уже саат где-то 1 саат, где-то 1,5 сааттай отурдум. Яндекске кире албай контентипчи. Эми кирди. Коэффициент бир слабый болуп калыптыр, жана жестко күйөт деле, эми бир слабый болуп калыптыр коэффициент. Но тем не менее заказ катуу берип атат. Ошон үчүн азыр Шереметьевого проводник алып койдум. Шереметьевонун жактан бир поездка алып кетет окшойм, ошол жака бир поездка алып барып туруп. Өтө слабо да, өтө слабо мына. Саат 6-да баштадым беле, 8-ге чейин 2000 почти мына саат 9 болуп калды. 2300 эле иштедим. Короче, 1 саатым күйүп кетти да, жөндөн элечи. Очень жаль, конечно.
Кей берем. Кудай буйрса ишти кыла берели. Результатын көрөбүз. Кудай буйрса до конца аракет кылабыз, тырышып. Өткөндөгүдөй ол уктап калбай, до конца аракет кылып иштеп көргөзөм, Кудай буйрса. Жумушту уланта беребиз. Мог бы таксист какое настроение портил его наше. Ну, бывает же такое. Чувство такта. Видишь? Вот сюда вот, на второй этаж. Братуха. Я, короче, позвонил, они ждут вас уже. Хорошо, брат. Вот. Давай, пиво. Брат, Ага. Там, это что, как это, по деньгам там Ага. что получилось? Так, сейчас скажу. Спасибо за поездку. По деньгам 690 рублей получилось. а, брат, Почти. сколько, брат? 690. 690. Свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Слушай, братуха, а у тебя есть зачем? 800 рублей, брат мой, возьми. Ага. Спасибо большое, 500 брат. не отдай оттуда. 500? 500. Ага. 500. Давай. Ага, все, спасибо. Понял, да? Благодарю вас. Без Ага, слов. спасибо. Так, без обиды, все нормально, брат мой? Да-да-да, все нормально, Всё все нормально, хорошо. брат, Ага, Удачи тебе, братуха. ага. Спасибо. Всё. Давай, брат, Рахмат, брат. Все, Рахмат. Помог, брат. Да, идем, ну. Да нет, ну мы с этим, ты что, пойдем, ты прикалываешься? Не. Ты что, долбоёб? Ну, скажем, брат, что у нас есть. Или оставим тот барик. Ебанулся. Не дадут? Давай. Вот такие вот пироги. Короче, заработал, по счетчику вышло 690 рублей, заработал 1300 рублей, короче. Вот так вот. Как вы думаете, заслуженно заработал или незаслуженно? Так. Короче, взял заказ. Тут пишет: нужны провода, прикурить. Ну, что будем делать? У меня, конечно, есть провода. Из-за этого сейчас я поеду к этому человеку. Посмотрим, что будет дальше. Так, достор, смена ушинтип аяктады. Кыйратып эле иштей алган жокмун, ачыгын айтканда. Яндекс гонтетип калгандан кийин настроение өлүп, жумушка деген желание качып калды. Ошондуктан кыйратып деле иштей алган жокмун. Сиздерге совет: эгерде 12 сааттык промокод иштетем десеңиздер, только обязательно жакшы уктап алып, жакшы настроение менен жумушка чыгыңыздар. И желательно жума, суббота күндөрү жумуш жакшы болот экен. Коэффициент күйгөндө ошол күндөрү күйгүзүп иштеш керек экен. Бардыгыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, достор. Эмки видеолордон көрүшкөнчө аман эсен туруңуздар. Комментарийге сөзсүз жазып коюңуздар өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди. Кудай буйрса алдыда жакшы видеолор күтүп жатат сиздерди. Жакшы идеялар бар. Ошон үчүн мени колдоп, лайк басып, комментарий жазып, бул видео менен бөлүшүп туруңуздар. Сиздердин колдооңуздар мага керек. Баарыңыздарга бекемден солук узун өмүр. Жакшы туруңуздар. Любовь — это просто туман, который рассеивается с первым же лучом реальности. Жалгыз океандын ортосунда жүрүм тегеренип мен жол таба албай, караң көрсөм кубанам, жашым тыя албай, жакын барсам алдагы сезилет жалгандай, жылдызың болчу жол көрсөтүүчү мага дайыма, жолуңан басып жетип алайын мен жаныңа.